Ош мамлекеттик университети Эйман гимназиясы улуттук тарбия сабагы даярдаган мугалим Маматалиева Жумагүл. Саламатсыңарбы балдар, бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы кыргыздын улуттук суусундуктары, дандан жасалган суусундуктар. Бүгүнкү сабакта кыргыздын улуттук суусундуктары, сүт жана дандан жасалган суусундуктар, дандан жасалган суусундуктардын даярдалышы жана касиеттери менен таанышасыңар. Кыргыз элинин улуттук суусундуктарын негизи эле курамы боюнча экиге бөлүп алабыз. Булар сүттөн даярдалган, сүттөн жасалган суусундуктар, алар айран, чалап, кымыз, жуурат сыяктуу суусундуктар. Ал эми экинчиси болсо бул дандан жасалган суусундуктар. Аларга жарма, максым, бозо сыяктуу суусундуктар кирет. Түбөндө биз силер менен дандан жасалган суусундуктарды карап өтөбүз. Дандан жасалуучу суусундуктарга максым, бозо, жарма жана атала кирет. Ал эми төмөндө биз силер менен алардын ар бириси менен алардын даярдалышы, касиеттери жөнүндө таанышып өтөбүз. Максым талкандан жасалат. Тоң май кошулуп, кайнап жаткан сууга үзгүлтүксүз чууртуп, бөлтөк болбогондой кылып талканды саласыз. 25-30 мүнөт жай отто бир калыпта кайнатып, андан соң отту өчүрүп, табы кайткыча коюп коесуз. Жылуураак кезинде көрөнгө куюп унду чаласыз. Максым бөлмө температурасында 8-10 саатта ачып калат. Мезгил менен чалып турсаңыз да болот. Ачыганга чейин максымга ак, сүт, айран, сүзмө кошуп койсо көбүрөөк жакшы ачыйт. Максымдын түбүндө калган коюусун кийинкиге калтырып туруу керек. Ал көрөнгө болот, же болбосо ачыткы. Бозо ачкыл ичимдик. Бозо салуу үчүн угут жана таруу, буудай, жүгөрү, арпа, сулуу өңдүү дандардын шагы керектелет. Угут өндүрүлгөн таруу, буудай, арпа жана башка дандан атайын ыкма менен даярдалуучу ачыткы. Угутту даярдоо үчүн данды баштыкка салып, ага жылуу суудан сээп, ороп жылуу жерге коюлат. Дан ак найза болуп өнө баштаганда аны жаргылчакка тартып же сокуга жанчып, андан соң кургатып алынат. Унду сууга чылап ачыткыдан куюп 1 күн ачытылат. Андан кийин казандагы кайнаган сууга ачыган шакты салып, бир калыпта жагылган отто 1 сааттан ашык кайнатууга болот. Суугаң шакка бирдей өлчөмдө угут жана ун кошуп аралаштырып, ачыткысы бар идишке куюп жылуу ороп 6-8 сааттай коюп тындырылат. Андан кийин кайнатылган жылуу суу кошуп, сүзүп алган соң бозо даяр болот. Бозо сакталышына жана салынышына жараша жаш жана кордолгон бозо болуп айырмаланат. Жаш бозонун угут кошулбай жасалган түрү болсо сүзмө максым деп аталат. Жарма талкандан жасалган суусундук. Талкан, арпа, буудай же жүгөрүдөн куурулуп, жаргылчакка же тегирменге кесек тарттырылган акшак. Кылкан улпагынан арылуу үчүн талкан эленип алынат. Жасалуу жолу: 1 аш кашык унду майга кууруп, суу куюлат. Кайнарга жакын бөлтөк кылбай талкан салып, бир аз коюу болгончо бир калыпта жагылган отто кайнатып, бышырып алынат. Бышкан жармага ак, айран, сүзмө, сүт катыктап, улуттук суусундук катары ичилет. Атала жүгөрү унунан жасалган, ага айран, май кошуп ичилген. Кээде сары майга унду кызарта кууруп да жасашкан. Ал иммунитетти жогорулатканга, айрыкча оорулуу адамдарга сунушталган. Аталанын түрлөрү бар, алар арпа атала, атала тарпык жана жуума атала деп аталат. Улуттук суусундуктар бүтүндөй алганда өзүнүн улуттук мүнөзүн бүгүнкү күндө сактап турушса дагы, бирок аны даярдоо жолдору олуттуу өзгөрүүлөргө дуушар болуп, анда жаңы мурун белгисиз болгон тамактар пайда болуп, модернизацияланды. Келечекте дени сак, кыргыз улутун сактоо, сырттан келген ичимдиктер, суусундуктар эмес, ата мекендик өндүрүштөгү тамак аштар менен суусундуктарды колдонуубуз өтө маанилүү деп эсептейбиз. Жана ошондой эле бүгүнкү маалымат дагы силерге өтө кыска болгону менен силерге өтө жакшы маалымат болду деп ойлойм. Ушуну менен сабагыбыз жыйынтыкталды. Саламатта болгула.